Мыктыбектин атаандашы ким болот? Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оралбай уулу 15 мартта Крис Кертисти утуп, жарым орто салмактагы позициясын бекемдеди. Учурда Оралбай уулу рейтингде 17-орунда турат. Демек, кийинки беттешин утса кыргыз спортчусу элиталык топ 15ке кирет. Алдыда Мыктыбектин кийинки каршылашы ким болушу мүмкүн? Божомол кылып варианттарды издеп көрөбүз. Биринчи вариант сербиялык мушкер Урош Медич. 2023 жылдын ноябрь айында Мыктыбек UFC'деги дебюттук беттешинде дал ушул каршылашын экинчи раундда утуп алган. Андан бери Медич 5 жолу беттешип, анын 4-өсүндө жеңишке жетип, учурда рейтингде 12-орунга жайгашкан. Андыктан эки спортчунун реваншы уюмдун жетекчилигине жана Урош Медичтин өзүнө кызык. Ал эми Оралбай үчүн алдыңкы 15-тикте өз ордун бекемдөөгө мүмкүнчүлүк. Экинчи вариант испаниялык Йоэль Альварес. Ал 2019 жылдан бери UFC'де. Бул уюмда Альварес 10 беттеш өткөрүп 8 жолу жеңишке жеткен. 7 атаандашын мөөнөтүнөн мурда уткан. Альварес менен болгон беттеш эки мушкер үчүн тең маанилүү болушу мүмкүн. Анткени экөө тең учурда алдыңкы 15тин катарында эмес. Үчүнчү вариант америкалык Джефф Нил. Ал 2018 жылдан бери UFC'де мелдешип келет жана көптөн бери дивизиондун мыкты 15 мушкеринин катарында турган. Бирок Медичтин оор нокаутунан кийин ал рейтингден чыгып калган. Нил казакстандык Шахват Рахмоновго каршы болгон беттеши менен белгилүү. Анда ал казак спортчусуна мыкты атаандаштык көрсөткөн. Оралбай уулу кийинки беттешин ушул жайда Абу Дабидеги UFC Fight Night мелдешинде өткөрүшү мүмкүн. Дагы бир мүмкүн болгон жер июнь айынын аягындагы Бакудагы UFC иш чарасы. Мыктыбек ким менен мушташат деп ойлойсуз? Комментарий жазыңыз.